Mana nima bo'lsa, haj ishga tushib uyda suv dahshat bosdi. O Akmalakaniki qara, 1,5 belgacha suv chiqdi. Devorlarimiz deydi. Yetdi-de. Uyni qo'rqdim. Ana qara, mashinani ko'rdingmi aslida oqib ketishini? Ana o'zimiz qilib. Bolalar bor yerda baqchada. O'zbek tuğanlarımızga sağır tilaymiz. Videoga like basıp, jana dünyadagi eng qiziqtуу ma'lumotlardan birinchilardan xabardor bo'lib turish uchun podpisatsiyadan knopkani bosib, jandaagi qo'ng'iroqchani bosib qo'yingizlar. O'zbekistonda qattiq yog'gan yomg'irdan ulam Jizzaxdan Baxmal, Galaral, jana Farish rayonlarida sel жүрүп, jana suv toshqinlagan, mектep jana balabaqcha jabr 40 адам qazo bo'lgan. Uzgidrometning boshqa adisi Erkin Abdullaxatovning aytımında Galaral meteo stansiyasi 2 soatning ichida yillik jag'an-chachinning deyarli 10%ni tuzgan. 20 aprelda qattiq yog'gan yomg'irdan kesepetinden Baxmal, Farish, Galaral jana Sh. Rashidov rayonlarında sel жүрді. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги абалды жоюу аракеттери көрүлгөнүн билдирди. Selden kesepetinden кейбир калктуу конуштарды, социалдык объектилерди жана айдоо жерлерди сел каптаган. Тактап айтканда Жизак облусунда Фариш районунун Эгизбулак айылындагы табигый кырсык мектептин темир мамыларын талкуулап кеткени тартылган видео тарады. Ошондой эле мектептин жанындагы балабакчанын ажатканасы урап жатканы айтылды. Бакчаны түгөлөтүп кулаяпты. Суу бакчанын биринчи кабатындагы терезеге жеткени айтылат. Сел Жигули унасында агызып кеткен. Учурда Бахмал районунун Нуравшан, Эмфу, Глобот айылы, Калоорол районунун Молтобайыл аймагы, Ш. Рашидов районунун Куёвбашы, Эмфусунда жана Фориш районундагы Эгизбулак Эмфуда облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы тарабынан жаан-чачындын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Кырсыктын кесепетинен кейбир калктуу конуштар, социалдык объектилер жана айыл чарба өсүмдүктөрү селден жабыркаган. Алдын ала маалыматтар боюнча Фариш районундагы селден 4 адам, 1 эркек, 3 аял каза болгон. Мындан тышкары Самарканд облусунун бир катар райондорунда нөшөрлөгөн жамгыр жана суу ташкындары байкалууда. Дарио Самаркандтагы номер 17 мектепте суу каптаган видеону жарыялады. Гидрометеорологиялык борборунун билдирүүсүндө 15 апрелде катуу сел жүргөнүн билдиришүүдө. Ушундай кырсыктардан баарыбызды Аллах Таала сактасын. Өзбек тугандарыбызга каналыбыздын атынан көңүл айтабыз. Видеого лайк басып, подписациядан кнопканы басып, жандагы коңгуроочонду баса кетиңиздер.